Эфирде күндемий маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Гүлнур Аманбеталиева, саламатсыздарбы. Алгач кыскача анонс. Жогорулатылган тарифтер 1 декабрдан тартып күчүнө кирет. Журналисттер чиновниктерден биле алган маалымат болгону ушул. Өкмөттөгүлөр энергетика сырларын жөнөкөй абоненттерден өтө жашырууда. Кезектеги саясий баш кошуу дагы эки партия келерки парламенттик чакырылыштагы депутаттык орундар үчүн биригүүнү чечишти. Эмне маанилүү? Бийликпи же идеяларбы? 25 жүк ташуучуна жер титирүүдөн жабыркагандар үчүн Гум жардам менен Ысык көлгө келди. Жардамда бардык областтардан тургундар чогултту. Берилүүчү суроолор алдан ала берилген. Түштүк борбордун мечиттеринин имамдары кезектеги аттестацияга кызуу даярдык көрүүдө. Жакында айрымдары диний кызматтарынан айрылышы мүмкүн. Ал эми азыр мына ушулар туурасында кененирээк. Ири спорттук жетишкендик. Кыргызстандык спортчу Евгений Вакер Каирдеги эл аралык ири вело жарышта гран-прини алды. Бул туурасында Кыргызстандын велоспорт федерациясы билдирет. Биздин спортчу жеке жарышта 30 чакырымдык аралыкка чыккан. Бардыгы жарышка дүйнөнүн 35 мыкты спортчусу катышкан. Вакер алтынды алды. Күмүш испаниялык, ал эми коло байге Алжир спортчусуна тийди. Федерациядагылар белгилегендей, Евгений Вакер Кореядагы Азия оюндарындагы күмүш медалды утуп алуусунан кийин мыкты формасын сактап кала алган. Вакер өзүнүн 40 жашында убакытка болгон жеке жарыштарда дээрлик утулуусу экендигин далилдей алды деп билдирди спортчунун машыктыруучусу Эркин Акрамов. Ал эми кыргызстандык шахматчы Семетей Төлөгөн Тегин Шаржы шаарында өткөн эл аралык турнирде байгелүү орунду ээледи. Белдешке 22 өлкөнүн 46 оюнчусу катышкан. Мындай турнирге биздин өлкө биринчи жолу катышып жатат. Кыргызстандык спортчу 9 оюнун жыйынтыгында 7 жолу жеңишке жетип, коло медалдын ээси болду. Мындан сырткары федерация келерки жылы дагы бул мелдешке көптөгөн катышуучуларды жөнөтүүнү пландап жатат. Төлөгөн Тегин Семетей биздин азыр үмүтүбүз. Семетейге рахмат. Семетейдин атасы тренерине рахмат. Абдан Кудайга шүгүр ушундай балдарыбыз бар. Желегибизди желбиретип келди. Мамлекетибизди мындай даңазалап келди. Ушул сыртта жүрүп. Электр үчүн коюлган жаңы тарифтер 1 декабрдан тартып иштеп баштайт. Бул өкмөт токтому 10 декабрда гана күчүнө кирерине карабай. Бул туурасында отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу департаментинен билдиришти. Бактыгүл Сталбек кызы жаңы тарифтерге токтолот. Электрди үнөмдүү, башкача айтканда айына 700 киловаттан ашырбай сарптагандар үчүн жаңы тарифтин качантан иштеп баштаары маанилүү деле эмес. Анткени дал ушул көлөмгө чейинки электр мурунку киловатт сааты 70 тыйындан эле сатылат. Тарифтерди эсептеп чыгуу менен алектенген аткаминерлер бул чектөө жетиштүү эле деген ишенимде. Ушу 700 киловатт саат жылытууга пайдаланбаса жетет. Эгер биз керектөөчү ушул электроэнергияны жылытууга пайдаланса, анда башка тарифке өтөт. Жогору тарифке. Көрсөткүчтөн ашкан абоненттер электрди 2 сом 5 тыйындан алат. Мындай жогорулоо өлкө кошумча электрди коңшулардан импорттоп жаткандыгынан улам. Казакстан киловатт саатын 5 сом 13 тыйынга баалаган. Тарифи өзү 2 сом 19, 2 сом 5 тыйын. Анын айырмасы ар бир керектөөчү төлөйт. Бирок ошону биз ошо чоң неме нагрузка болбойн деп биз импорттук баасы менен эсептебей, ушул тариф менен просто 5 айдын ичинде эмес, мүмкүн 11 айдын ичинде же 12 айдын ичинде төлөп берет. Ал арада электр энергияны кымбаттатуу боюнча жайда кабылданган тарифтерге байланыштуу соттук териштирүүлөр бүтө элек. Эске салсак, ал боюнча 3 фазалык кошулмадагылар 1 сом 20 тыйындан төлөдү. Муну соттун биринчи инстанциясы мыйзамсыз деп тапкан. Ал эми кардарларга бул чыгымдардын ордун толуктап берүү боюнча кепти козгобой эле койсо болот. Укук коргоочулардын баамында азыр көтөрүлүп жаткан төлөмдөргө байланыштуу демилгени дагы дал ушундай натыйжалар күтүп турат. И в то же время они спорят
Өкмөттүн кадамдары башаламан болуп жатат. Соттошууга алар тарифтер мыйзамсыз деген биздин кайрылууларыбызга каршы болгондуктан барышкан. Сот мыйзамсыз деп тапты. Алар муну моюнга ачык алышкан жок. Бирок башка саясатты издешиптир, табышты. Бирок ошол эле учурда абоненттерден мыйзамсыз чечимдер аркылуу түшкөн төлөмдөрдү эмнеге кайтарып беришпейт? Эмне себептен алар сот жокко чыгарган чечимдер менен тарифтерди төлөшү керек? Департамент болсо жаңы тарифтер мыйзам түрүндө декабрдын орто ченинде гана бекитилерин билдирет. Бирок буга карабастан өзгөртүлгөн төлөмдөр аркылуу абоненттер электрге 1 декабрдан тарта төлөй баштайт экен. Мындай көрүнүштөр энергетиктердин айрымдарын нарлантууда. Мына туркмендер электроэнергия бир 100 киловатт-часқа чейин бесплатно берет, бекер берет. Газдагы канча бир кубометрге чейин бесплатно берет. Андан абдан татаал маселе жок бул жерде чечиш. Аларга пособие бериш керек. Акчасын кошуп төлөп бериш керек. Даже бесплатно бериш керек ошолорго, так, кедейлерге. А байлар төлөсүн. Тарифтер алдыдагы 2-3 жыл ичинде топтолгон сууга жараша өзгөртүүлөр айтылат. Болжол менен 1 сомдун тегерегин түзүп, инфляцияга байланыштуу жыл сайын 20% кымбаттап турмакчы. Казакстандан алынган карыз электроэнергиянын 1 миллиард киловатт-саатка жакынын карапайым абоненттер 2015 жылдары тарифтик төлөмдөр аркылуу төлөгө милдеттендирилди. 2016-17 жылдары электроэнергия тармагы кандай абалга келип такалат? Аны токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аныктамакчы. Андыктан жарандардын ар бири бул жылдары аба ырайы нымдуу болсо деген тилекте. Бактыгүл Салбек кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Казакстан Кыргызстан үчүн электр энергиясын 1 киловатт саатына 15,7 теңгеден жеткирет. Биздин валютага которгондо туура 5 сом болот. Бул туурасында Астанада Самрук энергиянын башкармалыгынын төрагасы Алмасадам Саткалиев брифингде билдирди. Эске салсак, буга чейин президент Алмазбек Атамбаевдин визитинин алкагында Казакстан 400 миллион киловатт саат электрди быйыл жана кийинки жылы 1 миллиард киловатт сааттан жогору жеткирүүгө жардам кылары айтылган. Кыргызстан өз кезегинде сугат маалында Казакстанды суу менен камсыздоого ишендирди. Энергетикада улуттуу реформаларды ишке ашырууда элдин ишенимин алуу өтө маанилүү. Бул туурасында өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев энергетика тармагына жооптуу чиновниктер менен болгон кеңешмесинде билдирди. Айтымында айрыкча жаңы тарифтердин айланасындагы бардык маселеде толук ачыктыкты камсыздоо зарыл. Премьер ошондой эле тармактагы көмүскө схемалардан арылуунун үстүндө ишти улантууну талап кылды. 3 фазалык абоненттер отключать эткенге ошондон мага толтура маалымат түшкөн. Сиздердин инспекторлор барып, эл менен көмүскө схемаларды азыркыга чейин иштетип атат. Азыр ошондой эле процесс баягы 700 киловатт сааттан башталат. Биз ачык айкындыкты көрсөтүшүбүз керек. Биз азыр бардык жагынан ошол толугу менен текшерүү принциптерге киргизебиз. Кийин тарынбагыла. Эгер биз ошол быйыл элдин коомчулук ишенимди албасак, анда биз эч качан энергосектор реформаны жасай албайбыз. Бишкек жолдорундагы жылгаяк менен күрөшүү түнү бою жүрдү деп билдирет мэриядагылар. Көчөлөргө 552 тонна кум жана 42 тонна туз чачылды. Ишке 18 кум чачуучу техника, тротуарларды тазалоо үчүн 5 трактор, ошондой эле тазалыктын 32 жумушчусу тартылган. Бишкектин айрым авто сүйүүчүлөрү жааган карга даттанбай жолдордогу жылгаякты көңүл ачууга айлантышты. Интернетте бүгүн күбөлөр тарабынан тартылган тасма пайда болду. Анда кай бир авто айдоочу чананы унаасына чиркеп, жолдошторун Шопоков көчөсүндө сүйрөп, башка айдоочуларды таң калтырып жүрөт. Айдоочу менен бирге жол кыймылынын коопсуздуктарын четке какпай, башка транспорт каражатын сүрөткөн учурда зарыл болгон атайын белги, арткы шам чырактарын жандырып алган. Ал эми чананын жүргүнчүлөрүнүн мындан аркы тагдыры белгисиз. Тасма üzgültükө учурайт. Ош шаарындагы мамлекеттик каттоо кызматынын атка минерлери Кыргызстандын жаранынын жасалма паспортун ремень кайманаты бар грузиялык мыйзамдагы уру Роман Барбакадзеге беришкен. Бул факты ИИМ кызматкерлери аныкташты. 2012 жылдын жазында Ош шаарынын ыкчам документтештирүү боюнча бөлүмүнүн кызмат адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышып, расмий документтерге жалган маалыматтарды киргизишкен. Жыйынтыгында мыйзамдагы уру криминалдык макамына ээ Грузиянын жаранына Алхозов атындагы Кыргызстан жалпы жарандык паспорт берилген. Документти берген чиновниктерге карата кылмыш иши козголду.
Саясий уюмдар баш кошу жараянын улантышууда. Күн мурун бүтүн Кыргызстан менен бир бол партиялары бирге тургандыгын жар салды. Алардын расмий баш кошу курултайы жакынкы күндөрү өтөрү күтүлөт. Бир ай мурда саясий никеге ата журт менен республика турган болчу. Саясий идеологиялык көз караштары, багыттары эки айры болгон биримдиктердин тандеми эмне менен аякташы мүмкүн? Сүйүүсүз куралган саясий үй бүлөлөрдүн келечеги Айдай Манкулованын материалында. Электораттын добушун топтоо үчүн партиялар баарына кайылы сүйүүсүз эле саясий үй бүлө курушууда. 10% чектен өтүш үчүн добуштарды чачыратпай биригишпесе болбойт. 2010 жылы мындан 2 эсе аз посогодон өтпөй калып, далай митинг өткөргөн бүтүн Кыргызстан бул жолу тобокелге баргысы келген жок. Кечээ эле түптөлгөн бир бол партиясы менен бирикти. Бирок Адахан Мадумаров менен Алтынбек Сулайманов баштаган топтун биримдиги бактылуу жашап узак өмүр сүрөбү айтуу кыйын. Буга чейин албетте 20 жылдан ашуун убакта биз жүздөгөн партияларды көрдүк. Партиялар келет, партиялар кетет, шайлоо өтөрү менен көптөгөн партиялар унутта калат. Өзгөчө шайлоо алдында түзүлгөн партиялардын өмүрү кыска болоорун тажрыйба тастыктады. Эч кимге жашыруун эмес. Ошол эле ата журт идеалисттери жогорку кеңешке келүү үчүн гана партия түптөгөн. Алар көздөгөнүнө жеткен менен бир жылга жетпей ыдырап баштаганы белгилүү. Узак мөөнөттүү максаттар бириктирбеген соң бат эле чачырап кетишкенин партиянын мурдагы депутаты төмөндөгүчө эскерет. Шайлоо бүткөн соң мандаттарды бөлүштүрүүгө келгенде эле ата журтта тымызын пикир келишпестиктер жаралды. Түндүк боюнча өкүлдөрүбүз белгилүү себептер менен аз добуш топтошкон болчу. Ага карабай мен аймактык баланс сакталышы үчүн мандаттар бирдей бөлүштүрүлсүн дедим. Бирок айрым кесиптештерим мени колдогон жок. Ошондой эле фракциянын биримдигине доо кетип баштады. Марат Султанов, жогорку кеңеш депутаты. Ушундай эле көрүнүш эң жаш партиялардын бири саналган республикага да таандык. Фракция депутаттык топторго бөлүнө берип, курамында эч ким калбай калаарда бирдей тагдырга туш болгон ата журт менен биригип келерки шайлоолорго аттанганы турат. Негизги максаттары кайрадан эле парламентке келүү. Кызыкчылыктары кыска мөөнөттүү болгондуктан бул партия узак жашайт деп эч ким көз ачыктык кылгысы келбейт. Биздин алдыбызда белгилүү бир идеялардын кызыкчылыгын көздөгөн саясий биримдиктер турган жок. Шайлоочулардын добушун топтогонго гана кудуреттүү биримдиктер турат. Биздеги партиялар бири-биринен көп деле айырмаланбайт. Лидерлери менен гана өзгөчөлөнөт. Шайлоочулар партиялардын программаларын көрбөгөн соң дал ошол лидерлерин карап тандай беришет. Белгилүү аналитик Сергей Масауловдун пикиринде шайлоо алдында партиялардын ирилешиши өлкөнүн туруктуулугун камсыздоо үчүн жакшы көрүнүш. Бирок саясий биримдиктердин пайдубалы бекем түптөлбөй калып жатат. Өлкөнү алдыга сүрөй турган бирдиктүү программалары, принциптери, идеологиялары жок. Буга байланыштуу партиялар тесте сурап калышууда. Өкүнүчтүүсү кесепеттери өздөрүнө эле эмес, бүтүндөй мамлекетке тийип жаткандыгында. Кто-нибудь поставил вопрос о том, что Кыргызстан бир беткей мамлекет эмес. Ушуну ойлогондор барбы? Бирок Кыргызстан дегенде салттуу мамилелердин кайтып келишин түшүнүшөт. Экинчиси батыш тибиндеги демократияны, үчүнчүсү стабилдүү Советтер Союзу, дагы бирөө диний Кыргызстан жөнүндө ойлонуп атат. А дагы бири интернеттен көзүн албай, глобалдуу Кыргызстанда жашап жатат. А кимдир бирөө ушул 5 Кыргызстанды бириктирүү боюнча сунуш киргизип жатабы? Албетте жок. Андыктан партиялар бийликке жетүүнү гана көздөбөй, өлкөнү өнүктүрүүчү ураандар астында биригишсе, өмүрлөрү алда канча узак болот деп кеңеш берет адистер. Тилекке каршы Кыргызстандагы 190 партия азырынча бири-бирин кыз жигиттей сынашып, калыңдуу, септүү, жекжат издеп жатышкандай. Айдай Манкулова, Иван Чижиков, 5 канал. Чет элдик жаңылыктардан Американын Фергюсон шаарынын көчөлөрүн өрт каптоодо жүздөгөн демонстранттар дүкөндөрдү жана унааларды талкалап, полицейлер менен кагылышууга барып жатат. Ок атуулар болууда. Элдин жалын келтирген сот калыстардын ушул жылдын августунда куралсыз кара өспүрүмгө ок аткан ак полицейге карата чечими. Полицей Даррен Уилсон 18 жаштагы Майкл Браунга 12 жолу ок чыгарган. Ал кезде бул окуя көптөн бери чогулуп келген рас аралык чыңалуунун жарылышына алып келип, масштабтуу протест жана башаламандыктар орун алган. Кичинекей шаар Фергюсонун протесттер Чикаго, Лос-Анджелес, Сиэтл, Окленд, Вашингтонго чейин тарады. Нью-Йоркто полицей өлтүрүүчүгө карата актоо өкүмүнө каршы болгондор бир нече көпүрөнү буушту. Вашингтондо соттук чечимге ызаланган адамдар тобу ак үй тарапка баратат. Чикагодо студенттер мэрия имаратын оккупациялап, андан кетели деген ойлору жок.
Жергиликтүү жаңылыктарга кайтабыз. Бажы биримдигине киргенден кийинки тобокелчиликтен баарын өкмөт өз мойнуна алат. Мындай билдирүүнү экономика министринин орун басары Даниил Ибраев парламенттик жыйында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Бүгүн парламент 3-чү окууда бажы биримдигине кошулуу үчүн иштелип чыккан мыйзам долбоорлорун карап, добуш берүүгө жөнөттү. Парламенттик жыйындан Самат Качкановдун репортажы. Күн тартибинде айрым мыйзам актыларды бажы бирликтикине шайкеш келтирүү боюнча мыйзам долбоорлорунун биринчи пакетин кароо. А дегенде эле ар намысчы Дастан Бекешов өкмөт бул бир пакет менен бажы биримдигине тиешеси жок документтерди өткөрүү аракетин көрүп жатканын айтып чыкты. Вы в пакет Таможенного союза включаете другие совсем вопросы. Бир пакет менен бажы биримдигине тиешеси жок. Биздин ички мыйзам чыгаруу жагына тиешелүү документтерди да жиберип жатасыздар. Бул өтө жаман нерсе. Анан мунун баарын бир пакет менен колдоп бергиле деп атасыңар. Бул туура эмес да. Аны колдоп койгондо болбойт. Ал ортодо республика фракциясынан депутат Назарали Арипов редакциялык каталарын таап, өкмөттү сынга ала баштады. Мыйзамдын кыргызчасын тамга тааныбаган адамдар түзгөнүн айтып. Мун талкуу кылып атабыз, мун жазылган менен эч ким иши болбой атат. Бул тамга тааныгандан кийин муну жазышты билбегениңерден кийин кайсы эмнени айтып атасыңар силер? Муну окушка невозможно. Муну берген техникалык себептерден дейт. Карагылачы. Негизи өкмөттүн бул толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизилген мыйзам долбоорлору 3-чү окууга алынып чыгарылган. Буга чейин 2 окууда тең колдоп берген депутаттардын суроолору дале түгөнү элек. Бажы биримдигине кирүү менен тышкы соода саттыктагы мамилелер мындай бир дополнительный бир барьерлерге туш болобу, болбойбу? СНГге кирбеген өлкөлөрдөн товарлар кирсе, анда тарифный барьер сөзсүз болот. Ошондуктан биз азыр тариф боюнча мыйзамды да киргизип атабыз. Андан тышкары Кыргызстанга товарлар анан ошол свободное обращение кирсе, тиякта техникалык требования, техникалык регламенттин требованиялары дагы болот. Демек айрым тобокелчиликтер бар. Баалардын өсүп кетүүсүнүн эсебинен. Ошентсе да өкмөт өкүлдөрү баардык тобокелчиликтерге керт баштары менен жооп беребиз деп убада кылышат. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келишимдерди түзүп, плюстарын, минустарын талкуулап, минустарын азайтканга аракет кылып атасыңар да, туурабы? Кыргызстанга бул оң жылыштарды алып келет деп. Шуга ишенесиңерби? Ооба. Ишенсеңер, мына парламент силерге саясий колдоо көрсөтүп, биз мыйзамдарды жактырып кабыл алып берип атабыз. Эртеңки кандайдыр бир эсепке албаган, минустарын көрбөй калган жерлериңер bir kesepetlerin tigizse жоопкерчиликти аласыңарбы өкмөт? Өкмөт бул коллегиалдуу орган, ар бир министрлик, ар бир ведомство атайын иш группаларга кирди. Биз ушул азыркы мыйзамдарды киргизгенге чейин ушул иш группаларда иштеп чыктык. Анан ушул иш группаларга дагы бизнести дагы киргиздик, бирок жасалган ишке, конечно, жоопту беребиз. Биримдикке кошулуп калсак, бажы төлөмдөрдүн жыйымы да канча болоору белгисиз бойдон калууда. Бажы кызматынын башчысынын маалыматына караганда, учурдагы жылдык чогултуулар 40 миллиард сомдун тегерегин түзөт. Бирок Союзга киргенден кийин бул цифра кайсы жагына өзгөрөт, так анализ жок. Баланча болот деп айта албайбыз, анткени себеби азыр пока расщепление боюнча канча процент тери белгисиз да. Биз азыр ошол боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Бирок баягы азыркы коюлган прогноздон азайбайт. Көбөйсө мүмкүн, бирок азайбайт. Дагы бир орчундуу маселе. Бажы бирлигине Кыргызстан кирсе, бүткүл дүйнөлүк соода уюму тарабынан санкциялар киргизилбейби деген суроо көтөрүлдү. Бирок өкмөт мүчөлөрү ошол эле Орусиядагы ал уюмдун мүчөсү экенин айтып, мында коркунучтар жаралбашы керек деп ишендиришти. Самат Качканов, Азат Ынтымаков, 5-канал. Президент Алмазбек Атамбаев кийинки жумада Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттарына жана Катар мамлекетине расмий сапар менен барат. Өлкө башчыбыз бул мамлекеттердин жогорку жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрүп, анда саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык тармактарда эки тараптуу мамилелердин абалы жана перспективасы талкууланат. Ошондой эле кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган документтерге кол коюу пландаштырылган. Бул өлкөлөрдүн жетекчилери менен сүйлөшүүлөр Кыргызстандын тарыхында жогорку деңгээлдеги биринчиси болуп калат.
25 жүк ташуучу унаага жүктөлгөн 5 миллион сомдук гуманитардык жүк жер титирөөдөн жабыркаган Ысык Көл областынын жашоочуларына жолго чыкты. 7 балдык жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам жөнөтүү иш-чарасына премьер-министр Жомарт Оторбаев дагы катышты. Анын айтымында гуманитардык жардамды чогултууда бир дагы аймак катышпай калган жок. Негизинен бул курулуш материалдары, азык-түлүктөр, жылуу кийимдер. Жеке тапшырма берген губернаторга өзү ошонун баарын жакшылап караш керек. Сөзсүз элдин контроль болуш керек, бирок бу жерден эч кандай тааныш, тууганчылык, кыргызчылык болбош керек. Бишкекте бүгүн чыган окумуштуу жана акын Михаил Александрович Рудовду эскеришти. Анын жакын досторунун, адаяттагы кесиптештеринин, туугандары жана студенттеринин жолугушуусу бүгүн улуттук китепканада өттү. Эртең Кыргызстандагы ири адаят таануучулардын биринин көз жумганына 40 күн болот. Михаил Александрович өлкөнүн филологиялык илимдер мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Бир нече таланттуу окумуштуулар муунун тарбиялаган. Рудов Кыргызстандын адаятында акын тамсилчи катары көрүнүктүү из калтырды. Михаил Александрович Рудов кыргыз элинин адабиятынын, маданиятынын патриоту болчу. Эң биздин улуу акындардын, улуу жазуучулардын ырларын орус тилге которуп, ошону мына кыргыз элинде ушундай таланттуу залкар акындар бар, залкар адамдар бар деп которуп, биздин орус туугандарга көрсөткөн. Бул өтө залкар иш. Аймактарда дин алмаштыруу көбөйүп кетти. Андыктан бул маселе эл арасында диний мүнөздөгү чыр-чатакка алып келиши мүмкүн. Бул туурасында диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат боюнча иштелип чыккан концепциянын программасын талкуулоо учурунда белгиленди. Ар кыл тармактын өкүлдөрү катышкан жыйында мечит, намазканаларды көзөмөлдөп туруш керек деген ойлор дагы айтылды. Анткени намазканаларда ар кандай диний агымдар өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышат дешет иш-чара катышуучулары. Диний сабаттуулукту жогорулатуу, конфессиялар аралык ынтымакты чыңдоо жана диний экстремизмге каршы иш жүргүзүү максатында түзүлгөн Ыйман фонду жарым жылдын ичинде бир канча программаларды ишке ашырды. Аталган фонд Кыргызстанда мыйзамдуу иш алып барган диний конфессиялар менен бирдей кызматташууну дагы көздөдү. Айгерим Жаныкул кызы фонд иши туурасында кененирээк. 6 айдан бери иштеп баштаган Ыйман фондун дин тармагында иштеген мекемелер менен чаташтырып албоо керек. Тактап айтканда, муфтият же болбосо мамлекеттик диний комиссиянын иштерине эри шаркак кызмат көрсөтөт. Фонд жарандардын диний сабатын жогорулатып, конфессиялык ынтымакты, дин жаатындагы сабырдуулукту чыңдоо, экстремизмге каршы күрөштү күчөтүү максатында түзүлгөн. Коммерциялык эмес мүнөздөгү социалдык, кайрымдуулук, маданий, билим берүү жана коомдук пайдалуу максаттарды көздөгөн юридикалык жак болуп эсептелет. Сирияга кеткендер, радикалдашуу, диндин өзүнүн философиясына дал келбеген түшүнүктөрдүн келип чыгышынан улам жыйынтыгы мамлекетке, элге оң таасирин бербеши түшүнүктүү болду дейт фонддун жетекчиси. Ушундан улам президент өткөн коргоо кеңешинин жыйында келечекте отурган кооптуу маселелерди алдын алуу максатында фондду түзүү тапшырмасын берген. Эгемендүүлүк жылдарында аябай өзүнчө ташталып калып, аябай хаостук негизде өсүп жатканын көрүп, бул келечекте Орто Чыгышты да карап көрсөк, дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү карап көрсөк, чындыгында өлкөбүзгө да кооптуу абал түзүлүп калышын, ошондуктан биз алдын ала чараларды көрүшүбүз керек деген түшүнүк менен фонд куралы. Фонddагы ошол диний маданиятты өнүктүрүү үчүн бир иш-чараларды өткөрсүн же болбосо салым кошсун деген максатта инициатива көтөргөн. Башта максатталганда эле бул убакыт аралыгында коомчулук үчүн маанилүү жана пайдалуу көптөгөн долбоорлор ишке ашып баштаганы айтылат. Диний билим берүү бул дүйнөдөгү эң орчундуу маселелердин бири болгондуктан түрдүү маалымат китепчилери жана исламдагы атактуу аалым Абу Ханифа туурасында басылмада жарык көрдү. Мындан тышкары фонддун интернет порталынан 4 тилде маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ыйман фонду жаңы жылдан кийин 3 тармак боюнча ири жумуштарды баштаганы турат. Биринчиси диний кызматкерлерге билим берүү. Буга байланыштуу окуу куралдарын, илимий басылмаларды чыгаруу күтүлөт. Ошондой эле кесиптик семинар, тренингтерди өткөрүү пландалган. Сарпталчу каражаттардын бардыгы Түркия бөлүп бере турган $10 миллион чегерилген. Фонддун мындан аркы ишмердүүлүгү дагы түрдүү гранттардан келген каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт. Негизинен жаңы курулганда эле дүркүрөп кетүүсү кыйын. Негизи курулуш иштерине кетет да биринчичи. Биз ошол офисти толугу менен жабдуу, жаңы кадрларыбызды, бул жердеги офисибиз ушул
толугу менен жабдуу, биздин кадрларды акырындап алуу, аларды даярдыктан өткөрүү, биздин ошол таанытуучу буклет, брошюра, китепчелерди басуу. Келерки жылдан баштап фонддун өзүнүн имаратын салуу негизги пландардан. Күтүлүп жаткандай ал борбордо ислам жаатындагы билим берүү үчүн залдар, өзүнчө китепкана да ачылат. Айгерим Жаныкул кызы, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Ош шаарынын жана областынын бардык казы имамдары аттестациялоого даярданып жатышат. Шаардык казыяттын маалыматы боюнча сынак түштүк аймагында келерки жумадан башталып калаары күтүлүүдө. Теманы кабарчыбыз Динара Касымова улантат. Мечит имамы Нурлан Мамадалиев колу бошой калса эле Куран китепке үңүлөт. Куран аяттарды жаттап, имамга тиешелүү милдеттерди дагы бир ирет карап кезектеги аттестацияга даярданып жаткан кези. Дин чөйрөсүндө 10 жылдан бери аралашып жүрсө да, сабаттуулугун күндө арттырып, окуу, изденүү менен алек. Себеби арасында Конституцияны Кыргыз Республиканын ошол динге байланыштуу суроолору бар экен. Алар дагы менин оюм боюнча билип койгон бизге пайдалуу. Мурун жакшынча көңүл бурба жүргөндүгүбүзбү же болбосо билген жакшыраакпы дейм да. Ошто дин кызматкерлерин сынактан өткөрүү кийинки жумадан башталат. Мамлекеттик деңгээлде болуп жаткан аттестацияны шаардагы 70 мечиттин имамдары тапшырары күтүлүүдө. Имамдардын билим деңгээлин 9 кишиден турган атайын түзүлгөн комиссия суроо жооп иретинде текшерет. Диний алымдар даярдануу үчүн 80дей суроо алдын ала келип, ар бирине таратылган. Казылардыкы орун басары менен Райхатовдердики Бишкекте алымдар кеңешинин астында болот. Ал эми калган мынабы мечит имамдарыныкы жерлерде келип, мүмкүн түштүк региону боюнча Ош шаарында өтөт. Азыр толук чечим кабыл алыш элек, өтө турган жай боюнча. Бул жерде толук шарттарыбыз бар. Кандай жерге патва чыккан болсо, ошол жерге биз кызмат кылууга даярбыз. Аттестациядан адегенде муфтияттын кызматкерлери, андан кийин казыят өкүлдөрү өтөт. Кийинки этапта имамдар, мечитте иштеген молдолор сынак тапшырары белгиленди. Текшерүү оболу алардын диний билим деңгээли, ээлеген кызматына ылайыкпы же жокпу дегенден башталат. Дин чөйрөсүндө иштегендердин диний багытында жогорку билими болууга тийиш. Андан тышкары эмгек стажы жана тажрыйбасы боюнча да текшерүү жүрөт. Дагы бир өзгөчөлүгү болуп, быйыл укук жана мыйзамдар боюнча суроолор киргизилген. Укуктарын, милдеттерин так билбей, анан кийин кээ бир учурда ушу мыйзам бузуу фактыларына барып жаткан учурларда болуп жатпайбы? Коргоо кеңешинде эң негизги маселе ошол дин карманган адамдардын диний билиминин деңгээли төмөндүгүнөн ар кандай азгырыктарга, ар кандай терс диний агымдарга кирип жатат деген мындай суроо пайда болду. Ошол нерселердин бардыгын ошол диний билимди, диний маалымдуулукту жайылтуу, ошол аркылуу чечүү бул бүгүнкү күндө негизги маселелердин бири болуп турат. Коюлган талаптарга жооп берген дин аятчылар андан ары ишин улантат. Сынактан улагандар болсо жумушунан четтейт. Аттестация өткөрүүнүн негизги максаттарынын бири эле дин кызматкерлердин сапаттуу диний кызмат көрсөтүүсүн жолго коюу. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5 канал. Бишкек ыйык Николайдын дене бөлүктөрү алынып келди. Реликвияны бүгүн эртең менен чиркөөгө Өзбекстан жана Кыргызстандын руханий тараптары жеткирди. Ковчегдин келүүсүнө байланыштуу митрополит Викентий жана епископ Даниил жетектеген чиркөөдөгү кызмат болуп өттү. Ага жүзгө чукул адам жана Жикшемби мектебинин тарбиялануучулары катышты. Реликвия борбордо 5 күн болуп, андан соң ал республиканын аймактардагы православдык чиркөөлөрүнө жөнөтүлөт. Кыргызстанда ковчег 19 декабрга чейин болот. Ушуну менен күндөмий маалымат программасы өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чыныгы эркектер үчүн. Азамат, менеджер, Макс, тоолы жасынын фанаты, Мурат саунага барууну жакшы көрөт. Бирок бар үйдө калышты. Кызыктуу жана маанилүү иштерге өнөкөт простати тоскоол болду. Алган эмес, үй бүлөлүк мамилелерди татаалдатты. Витапрост дарысы менен комплекстүү дарылануудан 10 күн өткөн соң бар өздөрүн жакшы сезип калышты. Витапрост ооруну, жайсыздыкты азайтып, заара чыгаруунун бузулушун азайтат. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чыныгы эркектер үчүн.